айылга барсаң жада калса Бишкекте болуп аткан нерсени кээде билишпейт да. Мен өзүмдүн жашоомду интернетсиз элестете албайм. Анткени кечөнкү эле болуп өткөн футбол боюнча мен ошону эле мисалга алгым келет да. Мисалы Дубайда биз билбеген бир алыс жакта болгон футбол болуп өттү. Кыргызстаныбыз ошол жакта ойноду да. Мисалы интернет болбосо, колдорубузда телефондор болбосо, ошону элестетип эле биз канча жылдан ошол тарыхка жазылып чыкмак да. Мүмкүн ошону 100 жылдан 200 жылдан кийин биздин балдарыбыздын балдары окумак да. Интернет жок болуп азыркы заманыбызда сөзүңүзгө аралжы, бирок сиз айтып жатасыз да, интернет жок болсо кийинки тарыхка жазылмак деп. Бирок бизде интернет болбосо дагы санарип бар да. Санариптен телевизордон көрүшпөдүбү? Телевизорду көргөнгөчү баардыгынын мүмкүнчүлүгү жок да. Мисалы биз общагада жашагандар телевизор көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошол нерсени мисалы биз деген ошол жыйындык мисалы ошол футбол деген өзү 2 таймды эсептегенде 2 саат убакытта болот да. 2 саат бою ошо санарипте көрүп отургандын ордуна ошону 1 мүнөттүк аралыкта жыйынтыгын угуп коюу деген оңой деп ойлойм да. Бул убакытты сактоо ошондой эле жашоодо дүйнө жүзүндө болуп жаткан цивилизациядан артоо калбоо деп элестейм. Чындыгында Мындайча айтканда, сиздин оюңуз боюнча интернетти, телефонду колдонууга убакыт же болбосо мүмкүнчүлүк табылат, а бирок телевизорду же санарипти көрүүгө мүмкүнчүлүк табылбайт, Мүмкүнчүлүк табылат, бирок убакытты көп кетиребиз да. Дагы бир жогоруда агай айтып кетти да, айылга барсак деген мен интернеттен эс алып калам депчи. Мен ошол сөзгө такыр кошулбайт болчумун, кечирим сурайм алдын ала. Айылга барсак, наоборот айтат да, айылга барсак, ой, интернеттен кызым ошол нерсени көргөн турбайбы, ошодон көрүп мен жаңы нерсени үйрөндүм. Көрсө ошондой болуп аткан турбайбы депчи. Айылга барсаң жада калса Бишкекте болуп аткан нерсени кээде билишпейт да. Интернет бүттүк жактан жардам берет деп ойлойм. Рахмат.